ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында Адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз. Саламатсызбы көрөрман жана угарман, Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасы өз эфирин баштайт. Эфирде мен Айгерим Кулатбекова алып баруудамын. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл өлкөдө менингит оорусуна чалдыккандардын саны 3 эсе көбөйгөнү белгилүү болду. Алардын 44%-ын 14 жашка чейинки балдар түзөт. Биз бүгүн бул илдет туурасында Улуттук госпиталдын кескин түрдө пайда болгон неврологиялык оорулар бөлүмүнүн башчысы Жамал Тургунбаев менен сүйлөшөбүз. Урматтуу көрөрман, эгер сиз бизди социалдык медиа аркылуу көрүп жаткан болсоңуз, түз эфирдин алдына сурооңузду жазып калтырсаңыз болот. Эфирдин жүрүшүндө дарыгерден сурооңузга жооп беребиз. Кутман күнүңүз менен студияга кош келдиңиз. Саламатсыз. Алгач ушул илдеттин балдар арасында өсүп жаткан себеби эмнеге байланыштуу? Ооба. Бүгүнкү биздин койгон ушул сиздин койгон темаңыз абдан актуалдуу деп эсептелет. Анткени дегенде бул менингит оорусу неврологиялык оорулардын ичинен кескин түрдө пайда болгон жетишерлик түрдө кеңири тараган оорулардын бири болуп эсептелет. Акыркы учурда чындыгында эле ушул айрыкча жаштардын арасында менингит оорусуна чалдыккан балдардын саны көбөйдү. Үчүн дегенде бунун бир эле себеби бар. Анткени ушул убакка чейин ар дайым ушу төрөлгөндөн 9 айынан баштап 2 жашка чейин 2 жолу ортосу минимум 3 ай болуш керек да. Ушул учурда сөзсүз түрдө вакцинация алыш керек. Бул өтө жугуштуу балдарынан. Бул жукканда да на расстояние алыс аралыктан деле жугуп кетет. Бул воздушно-капельный передача мүмкүн. Ошон үчүн анан ошо вакцинаны албагандыктан, вакцинаны колдогондуктан ошодон ооруга бул чалдыккан көп болот. Анткени вакцина эмне үчүн бул? Вакцина деген атайын ушуга каршы иммунитет пайда болот. Ошол жерде мына инфекция түз эле жанагы бизде айтып коет гематоэнцефалиттик курчоо бар, коргоо защита барьер. Ошодон негизинен бул инфекцияны өткүзбөй сактап калат да. Ошон үчүн жаштар ооруга чалдыкпайт. Бул иммунитет жогору болуп туруп бул ооруну жеңип кетет. А эгерде ошону биз албасак, мына балдардын арасында чындыгында эле биз көрүп атабыз. Айрыкча жаштардын арасында ушу инфекция көп болуп атат. Айрыкча бунун менингококкуй деген инфекциясы. Менингококкуй. Бул менингиттер негизинен өзү көп түргө бөлүнөт. Эң негизгиси бул биринчилик, анан экинчилик болуп бөлүнөт да. Биринчиликке түздөн түз мээнин оболочкалары, мээнин катмарчалары, кабыкчалардын сезгениши болуп. Эми биз сезгениши деп айтабыз, же болбосо суук тийиши деп айтабыз да. Чындыгында бул воспаление да. Ошо бизге которгондо эми ушундай түшүнсөк болот да. Это сезгениши. Бул неме? Воспаление бул. Мээнин өзүнүн 3 катмары болот. Катуу катмар, анан торчо катмар деп коет, анан жумшак катмары деп коет. Ошо жанагы катуу катмары оорусу буну пахименингит деп коебуз биз бөлүп. Эгерде жана торчо менен жумшак болсо лептоменингит болот. Бирок көбүнчө бул өзүнчө изолированный бөлөк кездешпейт. Негизинен 3 катмарчанын кабыкчалардын баарысы бирдей жапа чегишет. Ошондо түздөн түз мээнин жана кабыкчаларын жапа чегиши бул биринчилик болуп эсептелет. Бул биринчиликке түздөн түз ушу менингококк менен чакырылган менингитти айтабыз. Бул өтө жугуштуу оору. Айрыкча мына ушул түрү азыр балдардын астында көбөйүп атат да. Анан экинчилик түрү деп коебуз. Экинчилик түрү деген бул кандайдыр бир организмдеги ириң баскан оорулар болот. Өпкөдө болушу мүмкүн, мурун көңдөйүндө болушун, башка жаракаттар болушун, ириң баскан оорулар. Ушулардын баарысын өз учурунда алып дарыланбаса, бул сөзсүз жанагындай ириңдик гнойный менингитке, ириңдик менингитке айланып кетет. Бул экинчилик түрү болуп калат да. Анан өзүнчө дагы менингиттер дагы башкача бөлүнүшөт. Булар жанагындай ириңдик болуп бөлүнөт, анан кийин цирроздук. Жана ириңдиктерге ошо жанагы первичный менингококкуй, анан башка
пневмо, кокстайфила, синий гной палочка ушулардын баарысы барып туруп баягы ириңдик менингит болуп эсептелет да. Ал эми жана серознойго болсо булар кандай менингиттин түрлөрү көптөгөн. Буга болсо жанагындай вирустан калдыгы. Жана ушул эле биздин немеден кийин оорудан кийин ковидтен кийин ошо азыр жапа чегишип кайрылышып атпайбы чоңдордун арасында дагы. Бул дагы ошо сероздук менингитке кирет. Туберкулез менен жапа чегип ошонун учурунда дарылабай, анан жанагындай өтүшүп кетип атат бул. Өтүшүп кеткени бул болсо туберкулездук, бруцеллезду дарылабаса бруцеллездук менингит болот. Кандай гана оору болсун, бул экинчилик болуп эсептелет. Сөзсүз түрдө мээнин катмарчаларын жапа чегиши болуп эсептелет да. Бул ошо түздөн-түз мээге жапа чегет деп айтпадык, анан bundan кийин адам организминде кандай өзгөрүүлөр болот? Бул мындай билиш керек да. Бул биринчи кезекте мээн эмес, бирок көбүнчө жана экинчилик менингит болгондо мээнин өзү да жапа чегиши мүмкүн. Көбүнчө кошо жапа чегишет. Мындай таза менингиттер болсо мээнин кабыкчалары жана катмарларынын эле суук тийиши да. Бул кандай болот? Бунун белгилерин билиш керек, өз учурунда кайрыла билиш керек. Бул биринчи кезекте айрыкча жанагы биринчилик менингит деген менингококк. Бул баягы жуккандан кийин бул кандай жол менен жугат? Бул жанагы биз айткан жанагы аба катары эле кишилер чүчкүргөндө, жөтөлгөндө, сүйлөгөндө, бышкырганда, кээде жанагындай ошо жанагы носитель деп коет, жанагы ооруну алып жүрчү, жанагы неме чиркей чакса же болбосо кенелер чакса андан деле жугушу мүмкүн. Негизинен контакты болушу. Биринчи жуккандан кийин бир 3-4 күн белгисиз билинбейт бул. Билинбейт. Анан кача гана организмге кирип, анан кийин баягы уялашып орун алгандан кийин, андан кийин булардын немеси белгилери башталат. Биринчи кезекте мына биринчилик менингиттин белгиси бул тамак оорудан. Ойлоп коет, бул жөнөкөй эле мен тамагым ооруп калыптыр, үнүм чыкпай калыптыр, же болбосо тамак өтпөй калыптыр деп ошентип ойлошот да. Бул ушул менингиттин алгачкы белгиси да болушу мүмкүн. Анан ошентип эле анан кийин бир 2 күндүн ичинде же болбосо бир нече сааттан кийин деле анан кийин кескин түрдө пайда болот да. Кескин түрдө пайда болот. Түз температурасы көтөрүлөт, көңүл айныйт, кусат. Айрыкча булар жарыкты карай албай калышат да. Жарыкты карай албай калат. Ызычууну жакшы көрбөй эле, чүмкөнү эле, бүрүшүп эле атайын. Менингит менен ооруган өздөрүнүн позалары бар. Баштарын кичине ылдый эңкейтип, колу буттарын бүрүштүрүп, анан капталына көбүнчө капталына келтирип жатып калат да. Ушун башта алгач белгилери болгондо эле түз. Мына менингитте канчалык менингит менен ооругандан тез ооруканага жеткирсе, бул ошончолук айгат. Илгери мисалы будан бир бул менингиттин белгилүү болгону бул илгертен эле. Где-то ушу бир 1880-90 жылдары эле пайда болгон бул. Бирок акыркы бир 50 жылга чейин бул дарылангыс өзүнөн көп майыптап келе турган, анан өлүмгө душар боло турган оору болуп келгенде, мына бүгүнкү күндө андай эмес. Баардык кандай түрү гана болбосун, буну дарылап, өз учурунда дарылап чыгарылабыз. Ошон үчүн кандай гана менингит болбосун, түз эртерээк ооруканага жеткириш керек да буну. Анан ошо кайсы органдарга бир кедергисин тийгизери, бул анын түрүнө жараша, кантип козголгонуна жараша болобу ошондо? Бул мындай да. Бул негизинен бул өртүшү барып туруп, анан кийин аягында барып туруп, анан мээнин катмарчаларына тийет. Негизинен биринчи ачак башка бир организмде болот. Жана ар кандай жана гнойничковый ириңдик оорулар бар го, жана ар кандай оорулар. Абсцесс, карбункул тиги ошолордон деле тарашы мүмкүн. Пневмониядан кетет, дарыланбаган пиелонефрит, даже цистит, ушундай кандай гана бардык бактериалдык вирустук ооруларды учурунда дарылашпаса, бул иммундук системасы төмөндөгөн адамдарга барып туруп мээнин катмарларына барып жабышат. Бул уже мындайча айтканда акыркы чекити болуп эсептелет да, барып туруп ошо мээнин жапа чегет. Анын жапа чеккенден мээнин анан учурунда аны да дарылабаса, андан көп майып болуп калат. Кишилер айнып да калат, сүйлөй да албай калат. Кийин айтып атпаймынбы, тиги мээнин катмарчалары эле эмес, кабыкчалары эле эмес, мээнин өзү да жапа чегип калат, анан кийин ошентип туруп майып болуп калышат. Ошон үчүн кандай гана менингиттин түрү болбосун, баары алып барса,
биз дарылап бергенге мүмкүнчүлүк болобуз. Бу жерде дарылаганда кандай? Жанагы биринчилик жана менингококк менингит деген бул өтө жугуштуу болгондуктан булардын баарын инфекцияда дарылайт. Инфекциялык ооруканада дарылайт. Анан биз жана айтпадыкпы, жана туберкулездон да осложнение болот. Ошон туберкулездон да барып туруп менингит болот. Аны болсо туберкулездон барып дарылашат. А калган оорулардын баарысы эле ошо неврологиялык балдар бөлүмүндө же чоңдор бөлүмүндө барып дарыланышат. Анан чоңдор арасында өткөн менен балдар арасында өткөндөн кандай айырмаланат экөө? Мындайча айтканда, негизинен симптомдор бирдей эле болот. Бирок ошол эле балдарда деле өтө коркунучтуу жанагындай молниеносный формалар бар. Мындай эле бат чагылгандай, бат тарай турган ушундай оорулар бар. Ошондой чоңдордун арасында да кездешет да. Мисалы жана экинчилик менингит деп атпайбыкпы, жанагындай ириң депден тараган, ириң ооруларынан тараган оорулар. Булар дагы эле кескин түрдө пайда болот да. Оорулар баягы ооруган күнүн эмес, саатында айтып берет. Мына баланчы убакта ушундай деп туруп, эс үчүн жоготот, жыгылат, температурасы дароо көтөрүлөт дагы, кээде ошо талма менен да башталып кетиши мүмкүн да. Талма кармап ошентип эс үчүн жоготуп коет. Анан барып туруп, анан кийин ооруканага алып келгенде анан билинип атат бул менингит экени. Сөзсүз түрдө. А менингитти диагнозун кандай коебуз буну? Менингитти келгенде сөзсүз түрдө мына азыркы нейровизуалдык немелер текшерүүлөр көп да, МРТ, компьютерный томография бул көтөрөт. Негизгиси бирок бу жерде клиника болуп эсептелет. Жана клиника, биз айткан жана клиника болот. Анан кийин жанагы менингитти мындай коебуз клиникалык жол менен эле. Анан ал кандай менингит? Туберкулезный менингококкуйбу же башка эриңдик менингитпи же вирустукпу? Анын баарысын жана жүлүндөн суу алып коебуз. Ансыз башка методика жок, сөзсүз түрдө. Анан көпчүлүк оорулар туугандары айрыкча жакшы түшүнө бербейт да. Анан кийин ошо жүлүндөн суу алып диагнозун аныкташ керек деп эле каршы чыгат. Ошо менен негизинен дагы күчөтүп алышы да мүмкүн да ошолордун негизинен. Эми алар уруксат бербесе биз күч менен колдоно албайбыз андай методиканы. Ошон үчүн алардын уруксатын алып, канчалык тест койсок ошончолук болот. Кээде бир 3-4 сааттын ичинде эле дарылап койсо, бутуна тургузуп койсо болот ал. Учурунда келсе. Оорунун белгилери кээ бир учурда башка оорулардын фонунда же башка оорулардын белгилерине окшошуп кетет экен да. Ошондон уламындай айырмалоо, бул диагнозду коюу кичине узакка созулуп кетиши мүмкүн го? Топтор айтасыз, андай да бар. Бул эмнеге кандай оорулар болушу мүмкүн бул жерде? Жанагындай мээге кан куюлуп кеткенде. Аделе мына туура ушу менингит сыяктуу эле болуп туруп башталат. Анан кийин жана талма оорусу. Аделе ушундай болуп калышы мүмкүн. Анан кийин аны билбейбиз да. Киши эс учунда жок жатса, анан жерде жыгылып жатса, аны биз элдер ойлошот бул травма экен деп. Тиги баш сөөгүнөн жаракат алган деп ойлошот ошондой. Анан башка инфекция да болуп кетиши мүмкүн да. Ошон үчүн буну сөзсүз түрдө специалистке көрсөтүш керек. Алар менингит экенин аныктайт дагы. Клиникалык кошумча лабораториялык жолдор менен ушундай аныктап туруп, анан эртерээк жардам көрсөтөт. Туура айтасыз, көп оорулар, окшош оорулар бар bundan. Анын айырмаларын билиш керек. Аны кандай гана невролог болбосун, кайсы биринчилик, экинчи үрүндө, үчүнчү деңгээлде иштеген врачтар, неврологдор барысы клиникалык жол менен эле коюп бере алат. Негизи бул ооруну вирустар козгоп алгач ушундай ириңдин негизинде болуп атпайбы? Анан бизде көп учурда мындай жаракаттан уламда менингитке келди деген бир ой пикир бар да. Демек бул жаңылыш ой пикир да, же баары эле мээни жана сырткы катмарларына бир доо кетсе менингитке алып келиши мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө кандай гана жана вирустук жана серозный менингит деп атпайбыкпы, же болбосо жанагындай гной ириңден тараган сөзсүз түрдө бул немеге алып келет. Анан башка дагы жанагы травма, айрыкча жанагындай ачык баш сөөгү сынгандарга инфекция түз эле кирип кетет. Ошо кан аркылуу же болбосо жанагындай тешиги болуп калса, аба аркылуу деле ал жака кирип кетет. Лимфа аркылуу деле кирип кетет бул жерге. Контактный деле кирип кетет. Мындай туура эмес баягы чаң гной бактерия кирип кетсе, түстө болуп калышы мүмкүн, түз тарап кетиши да мүмкүн. Дарылоо кээ бир учурда 2-3 сааттын деле тегерегинде деп айтып жатпайсызбы? Анан деги дарыланбай калган учурлар кайсы учурларда бул дарыланбай ошо сиз айткан майыптыкка жетет?
Эми бул мындай да, мен жанагы 3-4 сааттын ичинде деле өзүнө келтирип койсо болот дегенби, бул эс үчүн жоголтуп келгендерчи. Ошонун өз учурунда биз алып сайсак, мисалы ошол эле жанагы жүлүнүн суун алып текшергенде буну эмне үчүн текшерет? Бир чети менингиттин кандай түр экенин билебиз. Экинчиси болсо, ногу баш сөөк көңдөйүндөгү басым жогорулап кетет, мында кескин түрдө жогорулап кетет. Эгер андагы ошо ликвор менен кичине чыгарып койсок, басымында эсине да келе түшөт, басымында асайып кетет. Анан антибактериальный, сөзсүз түрдө антибактериальный, эгер вирусный болсо противирусный беребиз. Берсек, булар бат канчалык эрте берсек, ошончолук бат өзүнө келип калат. Айыгып кетет деген бул эсине келип калганда, бирок ошонсо дагы анын баягы өзүнүн белгиленген мөөнөтү бар, ошончогун сөзсүз дарылап анан чыгарабыз. Эгерде дарыланбай, осложненный жанагындай мээнин өзү да жапа чыгып калса, анда көп майып болуп калышы мүмкүн бул кишилер. Анан бизде жана белгилери да окшош экен деп айтып атпадым белем. Анан ошо сасык тумоо менен менингитти айырмалап турган эң негизгиси кайсы? Ошо жана бүкрөйүп калат деген бир позаларды айтып жатпайсызбы? Ушул сыяктуу дагы айырмалаучу бир ачык белгилери болобу? Бул сасык тумоодо, бул кандай гана сасык тумоо болбосун, бул сасык тумоо бир 3-4 күндүн ичинде бул өзү деле кетип калат. Дарылансаң 3 күндө, айтып коет го, дарыланбасаң 4-5 күндүн ичинде кетип калат деп. Ал кетип калат. Бирок ал бул күчөбөйт. Бул сасык тумоодо жанагындай. А менингитте болсо жалаң гана өөрчүп өнүгүп турган учур болот. Көңүл айнысы эси үчүн бир аз жоготсо комага чейин алып барат. Баш ооруса күчөгөндөн күчөй берет бунусу. Жанагы жарыктан коркот деп атпайбы? Эң негизгиси бунуку жарыктан коркот, өзүнчө бүктөлүп эле жатып калышат башын алдай кылдырып. Андай белгилери бар ошондой. Сөзсүз бул менингитте сөзсүз түрдө жанагы оорулар күчөгөндөн күчөп турат да. Только бул прогрессирующий характер. Ошондой эле бул ооруну кантип алдына алса болот деп угармандарга айтсак болот. Ооба, буну алдын алыш керек. Алдын алгандай айрыкча жана жаштардын арасында аябай көп чындыгында вакцинаны буну сөзсүз түрдө алыш керек. Эгерде вакцинаны албасаң, сен кандайдыр өлчөмдө бар мүмкүнчүлүк ооруп калыш мүмкүнчүлүгү чоң болот. Биринчи кезекте. Анан жанагы эле иммунитетти көтөрүш керек ар дайым. Баягы эле активный образ жизни ошондой болот. Сейилдөө, таза абага чыгуу, үйдү кварцелоо, дарылоо, өз учурунда жанагы айтып атпайбы, мына туберкулез да кетет, башка ириң ооруларды, ошолорду өз учурунда дарылап туруш керек. Өз учурунда дарылап турса, пневмониядан деле көп кетет. Өпкө оорусунан жанагы өттөн, боор, бөйрөк, ошолордун баарысынан деле осложнение берет. Ошону өз учурунда дарылап туруш керек. Ошондо жанагындай ириңдик менингиттерден биз алыс болобуз. Жогоруда ооруну козгоочу белгилеринен суук тийүү деп да айткансыз. Анан ошо башты жана жука кармап учурда бул дагы менингитти жуктуруп алып же ооруну козгоочу бир себеп болушу мүмкүнбү? Бизде көп учурда ошо ата-энелер менингит болуп каласың, башыңды кий деп айтышат да. Бул канчалык туура? Туп-туура, бул туп-туура. Анткени дегенде башты жылуу кармаш керек. Мына жаш кезде, айрыкча жаштар көпчүлүк учурунда биз көрөбүз, себепчи деле болуп жүрөбүз. Кайрылгандар ошо айрыкча жылаң баш катуу суукта. Айрыкча менингит кайсыл учурда көрөт? Качан? Суук болгондо. Кышында айрыкча. Анан жана климат алмаштыкканда, жана кыштан жазга өткөндө, анан күздөн кышка өткөндө, мына ушул учурларда булардын саны аябай көбөйт. Ошондо сөзсүз жылуу кармаш керек. Башты дагы айрыкча жанагы жаштар жуунуп, баштарын жууп, чачын жууп, анан чала кургатып эле анан эшикке чуркап чыгат баш кийимсиз. Ошолорго вероятность берди. Пайда болуу мүмкүнчүлүгү чоң берди. Жогоруда ошо ооруну аныктоочунусун айтып кеткенсиз. Анан бир стакан менен аныктоо деген бир нерселер бар го. Ушул сыяктуу бир аныктаса болобу? Жок, мен андайды билбейт экен. Менингитте бул жанагы биз айткан жанагы клиникасы, анан жанагы компьютердик магнитный резонанстык томографиялар менен, анан жана жүлүндүн суун алуу менен. Мына ушул 3 эле методикасы бар мына айта турган. Демек, оору таза айыгабы? Таптаза айыгып кетет. Анан менингитте мындай бир тактар пайда болобу?
Буну туура айтасыз. Бул жанагы биринчилик менингит деп атпайбы? Менингококковый инфекция менен болгон. Мына ушунда мына бир 3 күн белгисиз болуп жатат. Анан 4-5 күндөрү мында денеде кызыл тактар пайда болот. Айрыкча мына бет алды жакта, көкүрөк алды жакта, колго бардык жака чыгышы мүмкүн. Негизинен ушул алды тараптарына ошондой чыгат да, кызыл так болуп чыгат дагы, 2-3 күндө ал ичинде ал кайра жок болуп кетет. Ошону байкап калыш керек сөзсүз түрдө. Эгерде жанагындай кызыл тактар болуп туруп, жана высыпание ошол бар болсо, бул сөзсүз түрдө жанагындай менингококковый менингит экен. Бул өтө коркунучтуу, жугуштуу оору экенин билдирет да. Андайды биздин жана тез жардам клиникабыз түз эле инфекция кылып барышат мындай болгондо. Бул учурда жана дене табы көтөрүлөт дедиңиз, ошо канчага чейин көтөрүлүш керек? Канчага чейин көтөрүлөт негизи? Өтө тездик менен көтөрүлөт. 39, 40, 41ге чейин барат. Дене табы бат көтөрүлөт мында. Анткени мында ириң же болбосо жанагы вирус канга өтүп кетет да. Вирусемия, бактериальный шокто болушу мүмкүн берде. Канга өтүп кеткенде анан температура көтөрүлөт. Ошондо жанагындай кескин түрдө симптомдор пайда болот ошондой. Жогоруда мындай бул аба аркылуу да жугат деп айтпадыкпы, анан жугуп калышынан адамдар кантип өз алдынча сактаныш керек? Айрыкча мындай, жанагы менингит менен ооругандарды караган киши бар да сөзсүз түрдө. Биринчи кезекте ошол караш керек да, ошодон сактаныш керек да. Ошол менингиттин жуга турган түрү бул жана менингококковый эле менингит. Бул өтө жугуштуу. Вот ошолор менен сөзсүз түрдө этият болуш керек. Ар дайым жана масканы эле ошону сактанып жүрүш керек. Эгерде контактта болсоң, чоң кишилерде эле барып ошол менингококковый вакцинаны алып койсо болот. Чоңдор деле. Эгерде ошону карап жаткан болсо, жөнүндө үй-бүлөлөрү болсо, барып ошону алып калса болот. Алганда адам коркунуч деле жок, бир аз кичине этысы, бир аз баягы кадимки эле жанагы кызамык сыяктуу эле ушундай эле оорудай болуп чыгат, бирок бул өтүп кетет. Анан сак болуш керек. Айрыкча ошолорду ухаживать эткендерден өздөрү сак болуш керек. Кишилерге жугуспай, жөтөлбөй, ар дайым жанагындай масочный режим менен жүрүш керек. Үйдү изолировать этиш керек. Жана тамак ишкендердин баарысы бул эмне жана сүйлөгөндөн адам башка жана өөп койсоң деле ошодон жугуп калышы мүмкүн бул. Кичилекейлер аркылуу кетиши мүмкүн. Ошондой да бул. Анан муну сөзсүз эле бул ооруну невролог дарылайбы? Сиз жогоруда ошо инфекциялык больницада да дарыланат деп жаттыңыз эле. Кимге кайрылып, ким дарылайт? Жанагындай менингококковый менингит, биринчилик менингит болсо, буну сөзсүз түрдө инфекция дарылайт. Изолировать этиш керек буларды. Бөлүш керек. Анткени баягы жөтөлгөндө, түшкүргөндө 5-6 метрге чейин тарап кетиши мүмкүн. Ошол аралыктан деле жугуп калат. Ошон үчүн булар сөзсүз түрдө инфекцияга алып барып туруп, өзүнчө бокстар бар, изолированный бокс. Ошол жерде дарылайт буларды. Анан жана туберкулез. Туберкулезде да ошондой да. Туберкулез экени билиндүү, анан сөзсүз түрдө туберкулезный клиникада аларда да ошондой сыяктуу. Алардын жанагындай ачык түрү, жабык түрү деген бар да. Ачык түрү болсо сөз буларды да изолировать этишет. Калган түрлөрдүн баарысы эле кадимки неврология бөлүмдөрүндө дарыланышат. Анан түрлөрүн айтып атабыз, ошондо эң коркунучтуу оор түрү деп кайсыл түрүн айтабыз? Ушул менингококковый менингит. Биринчилик менингит деп коет. Бактериалдык менингит. Бактерия менен бактериялык же вирустук болуп атканын түрүн кайсы учурда аныкталат? Аны жүлүндөн эле суу алып билебиз аны. Бул бактерия бекен, же болбосо вирус бекен, жүлүндөн. Бактериялык ал жерден ал жактан гной чыгат. Ал жерде немеде, жүлүндүн суусунда, ал жерде көбүнчө нейтрофилдер болот берде, нейтрофил. Вирусный да, бул серозный да менингит. Суюктук таза болот да, ал жерде көбүнчө лимфоциттер болот. Ошодон биз бул бактериалдык экен, бул вирустук экен деп бөлөбүз ошону. Ошол диагноз коюлуп, оорулуу дарыланып жаткан учурда бир кылбаш керек деген өзүн кандай алып жүрүш керек? Оорулуу. Жок. Бул өзү оорулуу, өзү оор, өзү алар туруп басканга да алы келбейт ал. Острый период жана жаңы түшкөн учурда. Анан акырындык менен реабилитация башталат, тургузабыз, бастырабыз, биринчи жана медициналык персоналдардын жардамы менен кылышат, анан кийин өздөрү бат эле
туруп кетет. Кайра калыбына келип, адам өзүнүн ордуна келиш үчүн канча убакыт алып калынат? Мындайда стационардык немеде жайда булар 10-13 күндүн тегерегинде дарыланышат булар. Анан ошондо деле биз буларды айтпайбыз. Сен оорудун сакайдың болду кетти деп антип айтпайбыз. Анткени 2-3 айга чейин булар жанагындай алсыз акыбалда болушу мүмкүн. Мурдагыдай жумушун кыла албайт, мурдагыдай. Бат чарчайт. Баягы физически эмес, умственный да булар бат чарчайт. Ошон үчүн булардын өздөрүнүн рекомендация беребиз. Сөз түрдө бир 2-2,5 ай сөз түрдө режимде кармас. А жанагындай ооручулар майыптыкка чейин алып барат анда. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып келатат. Эфир соңунда менингит туурасында адамдар эмнелерди билиш керек айтып кетсеңиз. Ооба. Менингит тууралуу мынакей башында эле сөздүн башында биз баштадык. Менингит айрыкча жаштардын арасында азыр көбөйүп атат. Бул факт. Анын барысын эмнеден биринчи эле кезегибиз ошол жана вакцинация. Вакцинация менингиттен коркпош керек. Менингиттен вакцинацияны сөз алыш керек. Ал режим, график барысы педиатрларда барысы бар, бул көрсөтүлгөн. Буну алыш керек. Ал эми взрослыйлар болсо, жана уже деге чоң кишилер, алар болсо жанагы мен айткан режимдерди сакташ керек. Ошо оорулардан алыс болуш керек. Жана оору болсо, туберкулезбу, бруцеллезбу, башка кандай ириң оорулар болсо, өз учурунда ошодон арылыш керек. Тазаланып турса, менингитти болдурбай койсо болот. Менингитти таптакыр болдурбай койсо болот. Чоң рахмат сизге. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Убактыңызды бөлүп эфир аркылуу угармандарга пайдалуу маалыматтарыңыз менен бөлүшкөнүңүзгө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу Жамааттык медианын көрөрманы жана угарманы, сиз Сак бол программасын көрдүңүз. Анда менингит оорусу туурасында сүйлөштүк. Суроолорго Улуттук госпиталдын кескин түрдө пайда болгон неврологиялык оорулар бөлүмүнүн башчысы Жамал Тургунбаев жооп берди. Эфирди мен Айгерим Кубатбекова алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуз. Ден соолук, саламатта болуу. COVID-19 ар дүйшөмбү сайын саат 13:00-дө Жамааттык медиа студиясында Сак бол программасында адис менен маектешебиз. Түз эфирде дарыгерге суроо берип, кеңеш алыңыз. Бизге Facebook, YouTube'дагы Жамааттык медиа баракчалары аркылуу кошулуңуз. Ошондой эле аймактардагы Жамааттык медиа радиолорунан угуңуз.